Экономикада чыгашалардан дагы кирешелердин көбөйүшү профицит деп аталат. Бул бюджеттин киреше бөлүгү чыгашасынан өсүп жатат дегенди түшүндүрөт. Профицитке чыгууга Кыргызстан 2024-жылга пландоодо ушул убакытта бюджеттин профицитин 19,6 миллиард сомго жеткирүү мекчемделди. Мындай көрсөткүчкө кантип жетебиз? Азыр түшүндүрүп берем. 2024-жылы Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгү 378 миллиард сомду, ал эми чыгаша бөлүгү 358 миллиард сомду түзөрү күтүлүүдө. Ошондо ортодогу 19 миллиард 643 миллион сом профицитти түзөт. Мына ушул сумма 3 багытта жумшалары мерчемделип жатат. Биринчиси акционердик коомдогу мамлекеттин үлүшүн көбөйтүүгө багытталган. Анын ичинде мамлекеттик ипотекалык компанияга же башка мамлекеттик банктарды колдоо каралган. Экинчиси мамлекеттик карыздын негизги суммасын төлөө саналат. Ал эми үчүнчү багыт бул бюджеттик кредиттөө. Тагыраагы профициттин бул бөлүгүндө өлкөдөгү чакан КЭСтерди ага утурлай камбарата КЭСин курууга каражат жумшалат. Эми сизде бюджеттин профицитин өлкөдөгү социалдык инфраструктуралык маселелерди чечүүгө сарптаса болобу же болбойбу деген соолду салышыңыз толук ыктымал. Буга жооп төмөндөгүдөй. Мына 5 жыл бизде алдыда турат, чоң олуттуу чыгымдар болот. Бул карыз жапканга. Биз 30 жылдан бери карыз жапканга карыз-карызга алып келебиз. Биринин шапкасын бирине кийип. Бирине кийип, ооба. А эми болсо мына эртең бүрсүн орчуну болбош үчүн биз өзүбүз тапкан каражатыбызды жаап атабыз да. Карызды көбөйтпөй. Ошондон биринчи багытыбыз ошо карызды жапканга, экинчи экономиканы көтөргөнгө. Мына быйыл болсо дивиденттер аркылуу 13 миллиард сом түштү. Бул кимден түштү? Биздин жана акционер коомдорубуздан. Эмки жылы болсо энергетиканы жана ошо карыздардан кутулабыз деп, азыр ошону капиталдаштыруу 55 миллиард сом карап атабыз. Мунун ичинде отурат. Биз аны башка жерге пайдалап койсок болот. Айлыкты, пенсияны көтөрүп койгон. А экономика качан көтөрөбүз? Ошондон профицитти экономика жана сырткы ички карыздарды жапканга. Көрдүңүзбү, келе жаткан жылы 2024-жылы бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөндөн түшкөн каражат экономиканын алдыга өр алуусуна тирек болгон тармактарга каралганы жатат. Мунун арты менен өлкөдө социалдык инфраструктуралык маселелерди жөнгө салууга толук ыктымал. Ошол эле жол, мектеп, бала бакчалардын курулушу дагы да көбөйүп, буга кошумча айлык маялардын өсүшү камсыздалат. Сиздер менен мен Салават Эркетаева болдум. Көрүшкөнчө.